Кириш сөз. Бүгүн биз сөз кыла турган жемиш даамдуу, таттуу гана эмес, абдан ыңгайлуу дагы. Себеби аны бычагы, кагаз салфеткасы жок эле каалаган жерден жей аласыз. Ал гана эмес, бул жемиш кир жана ар кандай бактериялардан сактап туруучу табигый гигиеналык кабыгына да оролгон. Баарынан мурда баса белгилей кетчү жагы, ал дарычылыгы зор жана витаминдүү азык. Кайсы жемиш тууралуу сөз болорун таптыңызбы? Албетте, банан жөнүндө. Тарыхы. Банан эң байыркы өсүмдүктөрдүн бири. Анын түпкү мекени катары Малай архипелаг аралдары саналат. Окумуштуулардын айтуусуна караганда, байыркы учурда адамдар бананды өстүргөн соң балык диетасына кошуп, мүнөздүү тамакка кошумча катары колдонушкан. Тынч океандын жээктеринде жайгашкан аралдарга саякат жасап жүрүш үчүн байыркы адамдар ар кандай жер жемиштерди дагы гүл азык катары көп алышчу. Ошентип, банандын дүйнөгө таркалуусуна ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Ригведа аттуу индиялыктардын маданий эстелиги банан жөнүндө эң алгачкы маалыматты кагаз бетине түшүргөн кат катары бизге маалым. Сиягы деңиз сүзүүчүлөрдүн арты менен ошол учурда эле банан Индия субконтинентине жеткен. Кызыктуу фактылар. Көрсө, банан деген сөз араб тилинен которгондо манжа дегенди билдирет. Анын бир сабагында 300 даанага чейин банандар өсөт жана алардын жалпы салмагы 55 килограммдан 60 килограммга чейин жетет. Курамы. Чийки банандын негизги курамы крахмалдан турат. Бышкан банандын курамында 1% крахмал калат. Эгер аны жакшылап чайнап жесек, эч кандай көйгөсү сиңип кетет. Чийки банандын курамындагы крахмал организмге оңой сиңбегендиктен метеоризм жана диспепсиянын себеби болуп калышы толук ыктымал. Ошондой эле банандын курамында белок жана анча чоң эмес өлчөмдөгү май, Б тобундагы витаминдер бар. Орто өлчөмдөгү 3 банан эркек адамды бир күнгө жете турган Б витамини менен камсыздай алат. Бул жемиш С, Е, фолий кычкылдыгы, калий, магний, темир жана ар кандай минералдарга бай келет. Курамында калий көп болгондуктан банан минералдардын булагы катары эсептелет. Бир гана авокадо менен финикте банандан да көбүрөөк калий бар. Өсүмдүк клетчаткасынын сиңүүчү жана сиңбөөчү түрлөрү бананда гана керектүү өлчөмдө бар. Булар май жана холестеринди азайтып, ичеги карынды тынчтандырат. Жемиште серотонин заты да кездешет. Серотонин артериалдык кан тамырларды кеңейтип, ооруну сездирбейт жана нервти тынчтандырат. Пайдалуу жактары. Банан кан айлануу системи бузулгандар үчүн табылгыс азык. Жемиштин 100 граммында 396 миллиграмм калий жана 1 грамм натрий бар. Калий менен магнийдин мындай катнашы бардык азыктарга караганда бананда гана айкалышкан. Себеби балык, эт жана сүт азыктарында калий аз, бирок натрий көп болот. Мына ошондуктан банан артериалдык кан басымды азайтып, аритмия, инсульт жана рак оорусунун кай бир түрлөрүнүн пайда болуусун алдын алат. Жемиштин дагы бир сонун касиетин айта кетсек, өз алдынча да алма менен биргеликте да чоңдордун жана кичинекей чүркөлөрдүн диареясын токтотот. Ал канды дагы тазалагандыктан подагра жана артритке алып келүүчү зарадагы ашыкча кислотадан тазалайт. Эгерде углеводдун өлчөмүн көзөмөлдөсө, анда бананды кант диабети менен ооругандар да жей алышат. Жүрөк ооруларынан жана жогорку кан басымдан жабыркагандар дайыма дары ичип жүрүшкөндүктөн алардын организми калийге муктаж. Ал үчүн күнүгө банан жеп туруу сунушталат. 2 даана банандын курамында болжол менен 110 грамм калий бар. Бул норма жогорку дарттан дары ичкен адамдын организмин керектүү өлчөмдөгү калий менен камсыздай алат. Колдонуу. Бананды колдонуунун эң эле сонун учуру бул чийки кези. Мындай абалда ал абдан пайдалуу келет. Эгерде сиз көбүрөөк рахаттанып жегиңиз келсе, анда комшекер жана кам каймаксыз банандан бал муздак жасаңыз. Ал үчүн 2 даана бананды туурасынан кесип, муздаткычтын тоңдургучуна салып коюңуз. Тоңгон соң блендерге салып, бир нече даана финик жана тазаланган киви кошуңуз. Баарын жакшылап аралаштырып, кайрадан тоңдургучка салып коюңуз. Мындай балмуздак өтө даамдуу да, таттуу да, пайдалуу дагы болот. Жыйынтык. Кичинекей кезибизде банан сейрек кездешкен, ары кымбат, ары жете алгыс өзгөчө жемиш болчу, туурабы? Азыркы күндө бул жемишти дүкөндөрдөн 1 жыл бою тапсаң болот жана баасы дагы жеткиликтүү. Маанилүүсү эми аны барктай билгенибиз. Банандан сиз дагы рахат алыңыз, кубаныңыз жана бизде курчаган дүйнөнүн байлыгына суктана бериңиз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.